Саламатсыздарбы урматтуу көрөрмандар. Бүгүн биз Өзгөн районунун Төрткөл айыл өкмөтүндөбүз. Бул айыл өкмөттө кандай өнүгүүлөр, кандай өзгөрүүлөр болуп жаткандыгы тууралуу алдыда кененирээк таанышабыз. Бүгүнкү күндө бизде Төрткөл айыл аймагында 15.025 киши жашайт. Төрткөл аймагы 5 айылдан турат. Биздин элдер көбүнчө мал чарбачылык, анан дыйканчылык менен алектенишет бул жерде. Биздин айыл аймакта 8 мектеп бар, 6 бала бакча бар, 2 мамлекеттик бала бакча, 4 менчик бала бакча бар. Биздин азыркы учурда мектептердин окуучулардын саны көбөйгөнүнө байланыштуу Асранов инновациялык орто мектебине дагы бир кошумча 200 орундуу корпус бүгүнкү күндө пайдаланууга берилди. Тагай Асранов атындагы орто мектебинин кошумча имаратына айыл өкмөтүнүн эсебинен жергиликтүү бюджеттен 14 миллион сом акча коротулду. Жергиликтүү элден топтолгон акча миллион сом болду. 2023-2024 окуу жылы биз үчүн аябай ийгиликтүү болуп башталды. Биз аябай сүйүнүп отурабыз. Анткени биз көптөн күткөн кошумча окуу корпусубуз пайдаланууга берилди. Пайдаланууга берилген окуу корпусубуз 200 орунга ылайыкталган башталыш класстар үчүн өзүнчө окуу корпусу болуп калды. Бул бир чоң ийгилигибиз болуп калды. Бул кошумча корпус жергиликтүү бюджеттин эсебинен 3 жылда бүтүп отурат. 3 жылда ошол зарылчылыктан, мектепте кабинеттердин жетишсиздиги, окуучулардын көптүгү, ошондой эле 3 сменде окуп калдык. Акыркы 3-4 жылдарда биз 3 сменде окуп калганыбызга байланыштуу жергиликтүү бюджеттен эле айыл өкмөтүнүн демилгеси менен, айылдык кеңештин депутаттарынын колдоосу менен ушул ишти тобокелчилик менен баштады эле. Мынакей быйыл 23-24 окуу жылында 1-сентябрь күнү салтанаттуу түрдө баталарын берип, каалоолорун берип, биздин жетекчилер ачып берип отурат. Учурда Асран атындагы инновациялык мектебинде дагы бир иштер жүрүп атат. Ал деген ушул биздин окуу корпусунун биринчи окуу корпусубуздун жылытуу системасы толугу менен капиталдык ремонт жүрүп аткан мезгилде. Мына бүтүү иштери турат. Бул деген республикалык стим гранттан, ошондой эле жергиликтүү бюджеттин эсебинен бүтүп атат. Биз үчүн бул жетишкендиктер, чоң жетишкендиктер. Ошого кубануу менен бирге биз ушул окуу жылында чоң ийгиликтерди жаратышыбыз керек деген милдетти алдыга коюп отурабыз. Учурда мектебибизде 1200дөн ашык окуучу окуйт, 78 мугалим эмгектенип келе жатат. Бизге кол кабыш кылган ата-энелер, бизден бүтүп кеткен балдар, демөөрчүлөр дагы ушул биздин жаңы корпусубуздун бүтүшүнө аябай чоң салымдарын кошуп келишкен. Биз учурдан пайдаланып, ошол инсандарга дагы чоң ыраазычылыкты билдиребиз. Бизде билим берүү тармагы боюнча айта кетсем, бүгүнкү күндө жаш мугалимдерди колдоо боюнча биздин Мамажанов атындагы орто мектебине бир жаш мугалимге жер тилкесин алуу боюнча сертификатын бердик. Бир окуучубуз республикалык олимпиадага баргандыгы үчүн жергиликтүү бюджеттен 50 000 сом каражатын бөлүп бердик. Бүгүнкү күндө биз Сейдали Ормонов атындагы орто мектепке Канакызыл айылында жергиликтүү бюджеттин эсебинен 1 миллион сом акча каражатын бөлүп бердик. Кудай буюрса ысык тамак боюнча 1-класстан 4-класска чейин ошол жерде ысык тамак берилет. Шоробошат айылы менен Бостон айылында бизде таза суу боюнча камсыздоо үчүн 2 айылда республикалык бюджеттен 50 миллион бөлүнүп, 2 айылга таза суу иштери бүгүнкү күндө улантылып жатат. Жаштарды колдоо боюнча бизде Анакызыл айылында 2022 жылы айыл өкмөтүнүн бюджетинен 6 миллион сом каражат бөлүнүп берилген. Бүгүнкү күндө спорт аянтчабыз аяктап пайдаланууга берилердин алдында турат. Bir aydan жүзү болуп калды.
айыл өкмөттөн таза суу, тазалык боюнча муниципалдык ишкана ачтык. Азыркы күндө 30дай урундан алып келип Ош Бишкек жолунда биздики трассага байланыштуу болгондо 20 урундан орноттук бүгүнкү күндө. Келечекте да Кудай буйрса тазалык боюнча көп иш-чараларды аткарган турабыз. 2023-2024 жылкы биздин кийинки жыл планыбызда Шор Башат айылында жакшы бир паркыбыз бар. Ошол паркты биз жергиликтүү бюджеттен акча карап, ошол паркты оңдоо түзүүдөн чыгарып, элге пайдаланууга Кудай буйрса беребиз. Bizde айыл өкмөттүн бюджеттин эсебинен жылда аксакалдарды сыйлоо аземи 31 августта өтүп турат. Ошол убакта аялдар күнү, энелер күнүндө биз энелерди сыйлайбыз. Аялдар 31 августта ушул аксакалдарды сыйлоо аземи болуп өттү. Айыл өкмөттө өтө көп жакшы иштер болуп атат. Мисалы үчүн биз айтып өтсөк, бир ана кызыл айылында эле 800 метрге асфальт курула баштады. Биздин кыймыл айылыбызда 2 этажды имарат бүтүш астында турат. Дагы айыл өкмөттөр боюнча бардык жерлерде ушундай жакшылыктуу, алгылыктуу иштер болуп атат. Бул албетте şu биздин элге кам көрүп жакшы иштеген мына биздин айыл өкмөтү Мухаммед, айыл башчылар бардыгы жакшы иштеп жатат. Кандай бир проблема болсун, биз ордунда чечелет. Мына бүгүнкү күнү эгемендүү майрамды куттуктап аксакалдарыбызды, аталарыбызды сыйлап, ушул жерге сый-урмат көрсөткөн өкмөтүбүзгө, өкмөттүн аппаратын иштеген айыл башчыларга терең ыраазычылык билгизебиз. Биздин өкмөтүбүздө буга чейин деле жакшы ынтымакта, биримдүү көп улуттагы бир атанын балаларындай бир жакадан баш, бир жеңден кол чыгарып, ушул ынтымакта, биримдикте жашап келишкен. Кудай буйрса биз келечекте чынында айыл өкмөттө пландарыбыз аябай көп, проектлерибиз аябай көп. Кудай буйрса чоң уюмдар менен проект тарткандар иштеп атабыз. Кийинки жылы дагы айыл өкмөттүн ошо инфраструктурасын жакшыртуу боюнча жакшы пландар менен Кудай буйрса ишке ашырабыз. Төрткөл айыл өкмөтүндө мына ушундай жетишкендиктер, бул да болсо айылдын бир топ чоң жетишкендиги болуп саналат. Алда аткарыла турган пландар көп. Сиздер менен кийинки берүүдөн көрүшкөнчө аман туруңуздар.